Бардыңыздарга салам, каналга кош келиңиздер. Бүгүнкү видеомдо бет терисине абдан керектүү масканы көрсөтөм. Бул масканы өзүм көптөн бери коюп жүрөм. Натыйжасы абдан жакшы. Сиздер менен да бөлүшкүм келди бул масканы. Бул масканын составына сметана 20% майлуулуктагы, лимон, картошка, бир кичинекей картошка жаңы, оливка майы керектелет. Адегенде мен алдын ала даярдап алдым. Бир кичинекей картошканы теркадан өткөзүп идишке салып алдым. Бир аш кашык сметана кошуп алдым. Анча толтура эмес сметананы кошуп алдым. Бир лимондун согун дагы бир аш кашык кошуп алам. И оливка майынан дагы бир аш кашык кошуп аралаштырып алдым. Бул масканын касиети брыштарды жазат, кадимкидей майда брыштарды жазат, эгер дайыма колдонуп жүрсөңүздөр. Бетти азыктандырат, агартат. Бул масканы мен жумасына бир жолу коюнам. Көбүнчө кечинде коюнам мен. Таза жуулган бетке, бет терисине таза жуулган коебуз, тегиз сыйпап алабыз. Моюнга, көкүрөккө дагы койсок болот. Масканы койгондон кийин 15 минуттадан кийин жылуу сууга жууп коебуз. Крем сыйпоонун кереги жок. Натыйжасы дароо эле байкалат. Бет териси жылмакай тартып, агарып калат. Бул масканы 35 жаштан баштап койсоңуздар болот. Бардык типтеги беттерге, бет терисине туура келет. Масканын натыйжасы сиздерди кайдыгер калтырбайт деп ойлойм. Мына ушундай кылып бир жумасына 2 жолу койсоңуздар натыйжасы сөзсүз болот. Видео жакса жазылып кетиңиздер, комментарий калтырыңыздар. Дагы маскалар боюнча суроолор болсо сураңыздар. Көптөгөн маскалардын түрүн билем. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.